Базарбай Узакбаев кыш мезгилинде бөлмөсүн жылытуу үчүн айына 3000 сомдон электр энергиясы үчүн акы төлөчү. Быйыл шаардагы жылуулук мекемесине уланды. Эми чоң каражаттын ордуна үнөмдүү жылуулук пайдалана алат. 3000-4000 чейин айына төлөйт элек. Булардын эмеси боюнча эсеби боюнча 1,5-дан 2ге чейин дейт айына. Жылуулук жакшы болот атат, бир нормада турат деп айтып атышат. Ошого Кудайга шүгүр, азыр бардык нерсени ушул домдорго коюп бүттү, батарейкаларды. Эми мындан буяна Кудай кылса жакшы отурасыңар деп айтып атышат. Чогулуп сүйлөшүлүп баштап неме кылышты. Кудай каласа бүтүп эле калды, эми мындан буяка жылуулук бергени күтөбүз да. Жалал Абад райондур аралык жылуулук камсыздоо өндүрүштүк бирикмесинин филиалы шаарда жайгашкан 15 көп кабаттуу үйдү борборлоштурулган жылытуу системасына кошууда. Учурда анын 13 жылуулук системасына кошулду. 17 откана иштейт, анын 16сы Жалал Абад шаарында. Бүгүнкү күндө биз 2021-2022 күз-кыш жылуулук мезгилинде отканаларды жана жылуулук трассаларын толугу менен ремонттоп кышка даярдадык. Азыркы күндө отун запастары боюнча айта кетсек, отун запастар, көмүр, мазуттар келишимдер түзүлгөн, график боюнча өз учурунда алып келип атат. Кала боюнча 56 үй борборлоштурулган жылытуу системасына уланган. Шаардагы орто мектептер жана бала бакчаларда кышка даярдыктар көрүлүп, учурда операторлор өрттөн сактануу жана өлчөмдүк температурада жылуулук берүүнү көзөмөлдөө боюнча тийиштүү мекемелер тарабынан окутулууда. Быйылкы жылга 10 үй деп бекитилген. Бирок мэрдин тапшырмасы менен быйылкы жыл 2021-де кышкы убакка чейин 15 үйдү улоо пландаштырылууда. Бүгүнкү күндө онунда толук кандуу иштер бүтүп, үчөөсүндө дагы оңдоо түзөө иштер жүргүзүлүп атат, кошумча экөөсү да кошулат. Жылуулук берүү сезону аба ырайынын 3 күндөн 5 күнгө чейинкиси +8 градус алынат. Ошо бир темпте ошондой аба ырайынын температурасы сакталган учурда жылуулук берүү сезону башталат. Күзгү жана кышкы от жагуу мезгилине өтүү, от жагуучу жана көмүр сактоочу жайларды даярдоо, электр от казандарын оңдоодон өткөрүү боюнча иш-мерчемдер мектептерде жана бала бакчаларда толук кандуу кабыл алынып, жылытуу мезгилине даярдоо иштери жүрүүдө. Шаардагы 3 мектеп, 8 балдар бакчалары борборлоштурулган жылытуу түйүнүнө уланган. Калган мектеп жана бала бакчалар көмүр, электр энергиясы менен жылытылат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан.